Аңгыз тілде қачан сабағыңызды баштайсыз жақсы болмақ дейді. Жана айттық, biz beginner башталгыч даражасында аңгыз тілін үйрөнүп атабыз. Келинчегибиз бирок Кудайга шүгүр TOEFL башканы тапшырды, көз тийбесин. Кыздарыбыз да, улуу кызым да аябай жакшы 4 тилде өздөштүрүп атат. Эми көз тийбесин. Алыс таксыр отуруп мактанып өткөн кой деген сөз эмес бул. Мен айтайын деген үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бирок бүгүнкү күндө мусулман адам окутуш керек деген максатта айтып атат. Пикир кенен болуш керек. Мисалы мен балдарым бутум кокустап калган учурда дагы, бутум кокустап гипсте болгон учурда дагы аял зат үйдө болуш керек. Балдак таянып, алыс каралыкка чейин дагы кызымды орус тилге ташып окуткам. Улуу кызым 4 тил билет, эне тилди үйдөн эне тилди мыкты сүйлөйт, Кудайга шүгүр. Орус тилини СНГдан өткөн кереги жок. Жок, үйрөнсүн, эртең орусчада даабат кылсын. Тилдин эмесинен кээ бир мындай агрессивдүү жамааттарга кирип кетип атат да биздин туугандар. Мусулман туугандар динден чыгып аткан жок, бирок мындай динди агрессивдүү карманган жамааттарга кирип кетип атат тилдин айынан. Алар кыйналып калат бир аз. Бирок мусулман бир туугандарыбыз анан французский үйрөнөт, анан аңгыз тили жакшы аябай. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн буюрса мен аңгыз тилин окуган ниетим бар, анткени дүйнөдө Закир Найк мыкты чыгып атпайбы? Кудайым буюрса аңгызчени чубаксыз нарманды ушул эле. Аңгызчени мыкты үйрөнсөк, жакынкы 2 жылда, 4 жылда элчи планда мыкты деңгээлде. Анда грамматикасы жеңил экен, араб тилдики оор да, жеңил экен. Дүйнөдө буюрса аңгызче сабак кылууга ниетибиз бар. Кыдырып. Неге чыкпаш керек Кыргыздан бирөө? Неге чыкпаш керек? Чыгыш керек. Bir барып Америка, анткени бизде Американын ички саясаты менен сырткы саясаттын айырмачылыгы бар. Ичинде алар аябай шарт түзүп берет да. Мечиттерден эч ким тозо, канча американец англичандар келип мусулман болуп атат. Чекчейип, эң жакшы сөз менен сүйлөп турабы? Эметкөсөң жакшы эмеспи? Beautiful dey турган болсо жакшы да, эң мыкты депчи, мисалы, кете турган болсо. Very nice. Super good. Кете берет эми ар жаган тил билгендер бар. Мыкты деңгээлде Кудайым буйрса сабак бере турган болсок жакшы эле болот. Аңгызча кылыш керек, окуш керек. Ал ниет бар, окуш керек, деңгээл чыгыш керек. Анткени бизде ошончо шарият илимин окууга мүмкүнчүлүк болду. Аңгыз тили менен болсо, көп маселеде туура эмес агымдан өз туура багыт менен көп нерсе тарамакта. Аңгыз тили барлардын багыты кичине тайкы болгон себептен жакшы исламга алып келип туруп кээ бир жерлеринде суроо пайда болуп калып атат да. Чыгыш керек буюрса, балдарыбызды тил окуталы бир туугандар. Мен дайым айтам, 11 жыл учурунда, 11 жыл алкаганда минимум 5 тилди үйрөнбөгөн баланын өмүрү жокко кетип атат. 11 жыл жөн эле жокко кетет. 11 жыл ичинде минимум 5 тилди үйрөнүш керек бала. Окутуңуз ошону, албетте биринчи араб, кыргыз тили, араб тили менен.